Саламатсыздар, урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Мындан туура 1 жыл мурда Кыргызстанда коронавирустун жаңы учуру аныкталган деп жарыяланган эле. Бүгүн 2021 жыл 18 март биз элдердин жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду деген соол менен элдин пикирин угуп көрөбүз. Пандемиядан көбүнчө элдерге көп кыйынчылык келди да. Жумуш токтоп калды. Продуктлар азыр кымбаттап атат. Баягы боюнча зарплата көбөйбөйт. Ошол. Биз азыр карантин кайра башталса, буга көз карашыңыз кандай? Карантин кайра башталса, элдерден дагы бир нерсе жаралат го дейм. Себеби элдер азыр кыйналып турат. Эч кандай деле өзгөрүү болгон жок. Биз айылда жашайбыз да. Бу жерден 19 күнү карантин болот деди. 19 күн айылга кеттик, ошончо айылда мына ноябрда кайта келдик да айылда жашап. Ооругандай жоксуздар? Бираз оорудук, тамагыбыз ооруду, ошо ооруп жүрдүк бираз. Анан бирок жеңил эле өттү. Жеңил эле өттү, айылда жеңил өттү. Биз опрос жүргүзүп элек. Эже коронавирус катталганына Кыргызстанда туура 1 жыл болуп тур да бүгүнчү. Ушул 1 жылда сиздин жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу? Пандемия учурунда кандай өзгөрүү десем болот эми. Болгону артка кеттик, ошо. Жумушубуз жүрүшпөй калды. Налогубуз төлөнбөй калды. Артка кеттик, ошо. Өзгөрүү ошо. Продукты кымбат бардыгы. Ошо артка кеткенден башка эч өзгөрүү болгон жок. Ошол эле. Дагы мисалы балким жакшы жактары үй бүлө менен чогуу. Үй бүлө менен чогуу өткөзгөн ал жагы жакшы болду. Эми үй бүлөбүз менен чогуу өткөзүп, баягы балдарыбыздын кандай кыял жоруктары бар экен, аларды билип алдык. Биздин жашообузда эми оорудук, кайра жакшы болдук. Ошол эли журтта кырсык болду. Эми азыр жакшы эле го, Кудайга шүгүр деп турабыз. Кемпирим өлдү. 1 январ күнү пневмониядан. Birinci жолу кармады, экинчи жолу кармады, үчүнчү жолу кармаганда өлдү. Оор жоготу болуп тур. Андан тышкары башка туугандарыңыз, башкалары жакшы элеби? Башка баары жакшы. Кемпириме бердим. Ошого коронавируска бердим кемпириме. Мына Бишкек шаарында мигранттар үчүн өтө оор болуп атат да кызым. Анализ тапшырыш керек 2,5 миң сом. Анализи 2,5 миң сом. Бу мигранттар кетиш үчүн ал анализи 3 күнгө гана жарайт. Өзүңөр ойлоп көргүлө, 2,5 миң сом анализ. Бул акча каяка кетип атат? Кийимдер алып атат. Бул акча бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп атат. Анализ алып чыгарып койгон 2,5 миң сом. Эч ким уя албай атат. Ошонун кожоюндары. Алардын кожоюндарынын бети башка жагы менен барабар болуп калган. Уят деген жок. Ошол чоңдордун баардын уяты жок. Карабайт. Өздөрүнүн курсагы ток. Өздөрү оорубайт. Ошон үчүн курсагы ток, акчасы көп. Ана бир ооруга 50 миң сом акча кетет. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн. Калса калат, калбаса алып кетет Алла Таала. Ana şunday jogotуулар болду. Эми эл тынч болсун, заман тынч болсун. Ал эми жогору жактагылар өлүп кетсин, аларга ишеним болбойт. Эми өзгөрүү болот да. Коронавируста элдин баардык эмеде карантинде отурса, коронавирустан чыккандан кийин адамдар өзү башкача болушуп, эркиндикке чыккандай эле болушуп, Алла айтып эле эч кимибиз эме такпай эле көчөдө жүрөбүз. Пандемиядан көйлөсүп калдык. Бирге отуруп, үйдүн ичинде бири-бирибизди карап отуруп, бала чаканы жаныбызга коюп, мындай мээрим, адамдын көзү мээрде деп, адамдарда бири-бирине мээр пайда болду го дейм. Адамдар бири-бирин аяды, кандай жашоо керек экени, кичине болсо да бири-бирине көңүл бурушту. Ушундай эле жашоо болду го, жакшы эле жашоо. Коронавирус Кыргызстанда катталганына туура 1 жыл болуп тур да. Былтыр ушул маалда биринчи учур катталыптыр. Ушул аралыкта сиздин жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу пандемия маалында? Болду. Биз өзүбүз эмеде иштейт элек, Россияда кайра бара албай калдык. Кичине эмеден кыйналдык, доходтордон, каражаттардан ошо.
негизи эле ушул коронавирус былтыр ушул күнү катталыптыр да, биринчи учурчу Кыргызстанда. Ушул маалда, бир жыл аралыгында пандемияда жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу? Өзгөрүүлөр болгон жок. Карапайым элдер жардам берип атты. Бирине бири жардам берип атты да. Өкмөт тараптан бирмеше күн берген. Анан квартплатаны бересиң деп ошо бирмеше күндү квартплатага берип салып, айылга кетип калып, айылда эле жаттым. Көбүнчө эле элдер айылга кетип калып, айылда жатты. Биякта шаарда жаткандарга бирине бири жардам берип атты да. Колунда барлар телефон аркылуу же мындай бир магазиндерге таратып, эл карапайым эл бирине бири жардам берип, ошентип эле чыкты. Мен айылга кээ мисалы жарымы Бишкектин жарымы айылга тарап кетсе, жарымы Бишкектин ичинде эле болду. Бирине бири эл жардам берип атты. Колунда барлар берип атты да. Ошол мындай өкмөт тараптан кичине берип атты. Мен угуп аттым да, бирмеше күн анан кичине продукт кичине берип атты. Bir semiyeden 6 kişi de gitti. Ötüp gitti de. Bana şulardan biri de kıragan yok. Ben şu 8. palikliğine kırayım. Ben bari şunu okul sarayını desem bir vıraşta bana karap koygan yok. Oy karagan kişi sen boldu dep koyatken. Biz ne opşa adam hesaplamaydık de karagan kişilerini. İçeride ben daha kirip ikinci taş götürülüp bir vıraş bilen uğraştım. Hey bana bir karap kurmaysın bu. Sen oy küçültürünüz uyakta dedi. Kütküde halim da yok benimki. Opşa bizlerine adam hesaplamaydık de karagan kişilerini. Hükümet de karap koymaydıken, vıraşlar da karamaydıken. Kança işte, mança işte. Oy boldu, püttünüz dersin. Karagandan. Ne kere göre, yaşasın degende kılıp koyadiken. Şunun bir hükümet karagan kişilerine de karap koysa bulatılı. Өзгөрүү минус жагына кетти да, эл иши жок калды, эл акчасы жок калды, кыйналып аткан эле эл. Эми вакцинасын алып келсе, вакцинировать этсе кичине токтолобу деген ойдомун. Анан эми элди чакырып кетчү элем сабырдуулукка. Сабыр кылган эл кыргыз элим сабыр кылып турсун. Буну да жеңебиз Кудай буйрса сабыр менен. Бир Аллах колдосо, ошо Аллахтын жардамы менен. Коронавирус Кыргызстанда катталганына туура 1 жыл болуптур да. Ушул аралыкта сиздин жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу байке? Болду, өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Өзүм оорудум. Азыр коркуп атам. Бирок кай жерден кандай жугуп каларын айтыш кыйын экен. Мен 2 ай үйдөн чыкпай жашадым да, болгон 3 жолу эле кичинекей жерге чыгып калдым. 2 жолу тышка чыктым, ооруп калдым. Кай жерден качан жукканын билбейм. Маска, перчатка деле жардам бербейт окшойт. Жуунуп аттым, тышкаттан чечинип аттым. Мага лично жардам берген жок. Айта албайм кай жерден жукканын. Коронавирус Кыргызстанда катталганына туура 1 жыл болуптур да. Анан ушул 1 жыл аралыгында сиздин жашооңузда өзгөрүүлөр болдубу? Болду, конечно. Кандай өзгөрүүлөр? Өзгөрүүлөр болгону, продукты кымбаттады, зарплата өстү, жумуштун зарплатасы азайды. Ишилса, в общем, бүт эле эме болду да. Куштук жактарына. Азыр карантинде жашап атат да, 3-чү толкун депчи. Буга сиз кандай пикирдесиз? Буга билбейм, көтөрө албайт го эли. Лично биздин семьяда эле көтөрө албайт, анткени знаете, продукт өтө кымбаттады. Анан продукт кымбаттаганы менен жумуштун эмеси акчасы аз да. Продукт кымбат, зато рабочийлердин зарплатасы аз болуп атат. Биз канчалаган асыл адамдарыбыздан айрылдык. Ошол эле ушул күнү устатым Элмирбек Иманалиев менен досу Талай Керималиевдин үйүндө туулган күн өткөргөнбүз. Мына ушул күнү. Андан кийин канчалаган жакшы адамдардан айрылдык. Элдер баягы турмуштан кыйналды, руханий басынуу болду. Баягы жумуш жок болду, өнүгүү жок болду, балдар билимден алыс калды. Мамлекетте төңкөрүш болду. Бирок биздин баягы элибиз бири-бирине боору керек экенин, мамлекетти өкмөт эмес, эл өзү куткарып чыгарын көрсөттү десем болот. Болгон болду. Өзгөрүүлөр байке. Мисалы, көп нерсени түшүндүк да, кандай жашоолорун. Эми бул кайрылып келбей эле койсун. Көп нерсени түшүндүк. Негизи карантиндагы деп атат да, ошого кандай карайсыз?
Эми кандай карамак элек. Бул эми кайра болбой эле койгон жакшы болчу эми. Адамдар карабайсың, ар кандай эмеде жүрүп атышпайбы. Кээ бири тагынып жүрүп атат, кээ бири тагынбай эле жүрүп атат. Ошон үчүн эми болушу деле ыктымал эми. Казакстанда болуп атат деп атат. Өзгөрүүлөр болду. Кандай өзгөрүүлөр? Көрүп атпайсыңар, ушундай эле. Жумуш жок, кризис. Окуйсуңарбы, иштейсиңарбы? Иштейбиз да. Эмне жумушуңар токтоп калдыбы? Ооба, стройкада иштейбиз, стройкалар токтоп атат. Бүт эле жумуштун баары токтоп калып көрүлүп атпайсың. Эчтеке айта албайм, үйдөн эле чыкпайм мен, үйдө эле отуруп турам. Өзгөрүүлөр байкалдыбы байке сизге? Кандай жагында? Негизи эле мисалы Кыйынчылык мына продукты кымбаттап атат. Ошол эле кыйынчылык. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай көпчүлүк элдин пикири боюнча коронавирус пандемиясы Кыргызстанга терс таасирин гана тийгизген. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Сиздер менен мен Тахмина Кенжебек кызы болдум. Биздин каналга катталып жана лайк басканды унутпаңыздар.